угуп жатам. Абал кандай? Баары жайында. Бираздан кийин досубузду жакшылап узатып коебуз. Абайла мутло. Абайла эч нерсе билдирбе. Баары жайында экендигинен шегибиз болбосун. Сиз кам санабаңыз. 30 жыл мурун баштаган ишимди аяктаарыма аз калды. Кана көрсөт өзүңдү. Иш бүткөн соң кабар берип кой. Качууну көздөгөн кылмышкердин атып өлтүрүлгөндүгү жөнүндө 1 сааттайын бардык каналдардан көрсөңүз болот. Телефонда антип сүйлөбө көкмө десе. Макул, сиз туура айтасыз. Кечириңиз. Кана бүтүргүлө ишиңерди. Макул. Ой, Кудай-ай, уктатып салыптыр, тигинтиптир, мынтиптир, ким ишенмек эле мунуңа? Кааласа ишенсин, каалабаса ишенбесин, мен баарын айтып берем. Өзүңдү ого бетер шерменде кылба, Корхан. Дагы эле иш козгойн дейби бул. Кандай бүтпөгөн доо болду аныңар. Ата, жаңы тергөөчү келиптир. Эртең менен алдына барып, эң башынан бери эмне болгон болсо, момундай деп баарын айтып берем. Бүт баарын. Паспортун да берем. Аны менен бат табышат эмеспи? Тойдум баарына. Болду жетишет. Ушунча күттүк, дагы бир аз күтө тур. Ал киши жаңы келсе, келгенде эле ушул иш менен кайрыла албага. Ошону айтпайсызбы? Мен да жантан бери айтып атам. Туура, силер сүйлөгүлө. Мен унчукпай турайын, мейлиби? Бир гана силер сүйлөгүлө. Койчу. Жүр адалет биз чыгалы. Кызыктуу фильм болсо көрөрбүз. Мейли, силерге бейпил түн. Жакшы маек кургула. Мен да бир жерге качып кутулгум келип турат. Бирок кайда барбайын, мээмден жанагы неме чыкпай жатат. Ооба Жахиде, мен да кутулгум келип атат. Мен да сенин сүйлөгөнүңдөн тажадым. Сенин шылдыңдаганыңан, кемсинткениңен, какшык сөздөрүңөн мен да тажадым. Сага кайра айтам, мен эч нерсе кылган жокмун. Бир нерсе кылган болсом мынчалык болбойт элем. Ушунчалык сөзгө тойдум. Сөз, тойдум. Таксим бей, эмне болуп атат, айтпайсызбы? Эртең сүйлөшөбүз. Бүгүн тынч, түнүбүз бейпил өтсүн. Андан кутулабыз. Сөз берем. Демек, ал өлөбү? Баарыбыз бир күн өлөбүз да, адалет. Кимдин качан кетери белгисиз. Буюрса эртең мындан да эркин болобуз. Эс алалы. Даярсыңарбы? Ооба, ага. Макул. Сол кайда? Көптөн бери артыбыздан бир унаа келе жатат. Айда, сен да айда. Анын да чарасын табабыз.
Мени карасаңыз, жакшы элесизби? Geçiresin. Banu? Угуп атам, Бану. Жесур кайдасың? Стамбулдамын, тынччылыкпы? Азыр полициядан чалышты, бутум-бутума чалынып жатат. Эмне болду, Бану, жакшы элесиңби? Рыфат ага кечен жолунда автокырсыкка учураптыр. Эмне? Абалы кандай экен? Абалы оор экен. Жесур, тигини башка түрмөгө которуп жатышат. Мындан кабарың барбы? Мутлуу жолго түштү, мен артынан баратам. Түрмөнүн унаасында аңдып отурат. Байкашымча кош топурат окшойт. Бош болгонунда мага чал. Жесур, жолдо бир аз кармалсак болобу? Кийимимди алмаштырып алайын. Жок, сен барбайсың. Эмнеге? Албетте Сухан. барам. Суранам. Жок, керек эмес. Стамбул кечен жолунда бир түрмөдөн башка түрмөгө жазалануучуну алып бараткан унааны жүк унаасы келип сүздү. Кырсык олай полицияга ок атылды. Аны менен бирге Таксин куралчан кишилерди кармап калууга мүмкүн болду. Таксин, тур. Бирок машинедеги кылмышкер же кылмышкерлер качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Азыркы учурда алар издөөгө алынды жана окуя болгон жерде биздин журналисттер иштеп жатышат. Бул боюнча маалыматты жаңылыктардын кийинки чыгарылышынан тааныша аласыздар. Ал эми укук коргоо кызматкерлери ал аймакты тыкыр көзөмөлгө алышты. Кой отур. Кой отур, 2 мүнөт. Кан токтобой жатпайбы, жаратыңыздарың? Телефонго жооп бербесем болбойт. 2 мүнөттө эч нерсе болбойт. Алло, Таксим бей? Мутлу, жаңылыктардан көрүп эле чалдым, иш бүттүбү? Тиги кишини алып кете алдыңбы? Тилекке каршы жок. Мутлу, тигини качырып жибердик дей көрбө. Иш бүтөйүн деп калганда анте көрбө. Кудай жазаңды берсин. Колуңдан ошол иште келген жокпу? Эмне болду? Кандайча болду? Кырсык болору менен унаага чуркадык. Жардам бермиш болуп, мени карасаңыз, жакшы элесизби? Кандайсыңар? Жакшы элесиңерби? Кое туруңуз, ичинде кылмышкер бар. Мени кара, ачкычтар кайда? Тууган, сен кимсиң? Бер дейм, ачкычты бер. Артур, кимсиңер? Акырын. Рыза. Өлөрдөн мурун өзүңдү популярдуу сезип алсаң болот. Көрдүңбү сен үчүн кандай шоу уюштурдук? Көрдүңбү кандай болгонун? Ага, жакшы элесиңби? Ага. Ошентип караңгыда качып кетти. Менин унаама минген бойдон жок болду. Кудай жазаңарды берсин, шалакылар.
Эмне дейин силерге, эмне дейин? Келесі олар. Кудай жазаңарды берсин. Унаа кимге катталган? Келесі өзүңдү аңга салып бериптирсиң го. Жок. Анда маселе чыкпайт. Досторум ушул иш үчүн таап беришкен болчу. Полицияга да чалдырдым. Ошондо тез кармалат. Тез арада өзүңдө жок бол. Бул телефонду да жок кыл. Ошентем. Бул жерге келет. Бизди табат. Жок. Кыжалат болбо. Полиция дароо кармайт аны. Анын жакындары качырууну каалап, бирок качыра албай калган болот. Анан ага бул кылмышта кошумча болот. Балким ушундай болуусу бизге пайда болгондур. Бирок оболу кармалуусу керек да. Шектүү унаа 34 ПТ 7619, 34 ПТ 7619. Бир күн ушундай болоорун сезгем. Кимдир бирөө чалып атаң өлдү дейт деп. Жан койчу. Өзүмдү даярдап жатам апа. Кайгырбачы. Жан, сен атаңды тааныбайсыңбы? Рыфат ага күчтүү, кубаттуу адам экенин билбейсиңби? Атамды жакшы эстей албай жатам, Жесур бей. Туура эмес айтып атасың. Эсиме киргенден бери менин атам сен атаңдын жоголгон жашоосун издеп келет. Жетишет. Ук, азыр кабалыңды жакшы сезип турам. Туура айтасың, бирок Рыфат ага бир гана мен үчүн эмес, ал адилеттүүлүктү издеген адам. Ооба, албетте. Мен деген Жаным, биз дале жолдобуз. Жеткенде сага чалам, макулбу? Макул. Кыжалат болдум. Дагы эле жолдо баратышыптыр. Сухан, кудайым ай, бир аз тынчтанчы, Рыфат ага эч нерсе болбойт, мына көрөсүң го. Ошондой болсо экен. Аялы менен уулун да жанына алыптырбы? Ооба. Музейден чыгып мен үйүмө кирдик. Жесурдун жанында кийимдери бар экен, кийим алмаштырып эле тигилерди алганы кетти. Мен болсо жалгыз отура бербейин деп бул жака келе бердим. Жесур үйдү көрдүбү? Жолдон 5 мүнөттүк аралыкта болчу. Кирип эле дароо чыктым. Жакшы. Жок дегенде жолун көрүп алыптыр. Мындан ары ал жерде сени жалгыз койбойт. Негизи мен кечээ түнкү окуяга кызыгып аткам да. Бирок убак эмес. Бирок ошонун баарын даярдап атып кантип толкунданганын мен билем, а сен билбейсиң. Ошондойбу? Бирок азыр убак эмес, алтыным. Фүген айым, кутман таң. Кутман күнүңөр менен. Карасаңыз ким келди? Туулган күнүң менен, алтыным. Рахмат, чоң рахмат. Жалгызым менин, алтыным, туулган күнүң менен. Чоң рахмат. Туулган күнүңүз менен. Рахмат. Туулган күнүңүз менен. Чоң рахмат. Туулган күнүңүз менен. Менин супсулуум, бул жыл сонун жылдардан болсун. Туулган күнүң да бүгүн, Ооба, сүйүү күнүндө. Сүйгөнүң жаныңда болсо күндө сүйүү күнү болуш керек. Ошондой. Тигинин кайда? Ким? Жесур да. Ал бирдеме алганы кетти, азыр келет. Анда куттуктоо кечебиз кечинде болот экен да. Кечинде маанайга карап, балким уюштура коебуз. Фүген айым экөөбүз торту баштай берелиби? Ооба, баштайлы. Жок. Мен бул жигитке сөз бергем. Сейилдеп келебиз деп. Сиз качан кааласаңыз, мен даярмын. Менин балам кайда, Жесур? Дагы эле уктап жатабы? Жок. Азыр келип калат. Бизге азык түлүк алганы кетти, келип калат. Жакшы, жүр кеттик. Мен тортко киришейин. Макул. Бану, Келгениңер жакшы болду. абалы кандай? Операциядан чыкты. Азыр бөлмөгө чыгарышты. Мен да күтүп отурам. Кудайым өз сактасын. Несирин айым, таанышып алыңыздар. Жактоочубуз Бану бардар. Эмнеге операция жасашты? Эмне болуптур? Башын катуу ооруп алыптыр.
Баш сөгүндө сынык бар экен дешти, бирок биринчи жардам көрсөтүлдү. Кан коюлуп аптырбы? Шүгүр алдын ала алышты. Эми эсине келишин күтүп жатабыз. Көрсөк болот бекен? Көрдүңбү, тиги эшиктен кирип өзүңөрдү тааныштырууга жардам көрсөтүшөт. Бирок киргизеби жокпу билбейм. Силер барып тургула, мен билдирүү жасап анан жаныңарга барам. Мутулуудан кабар барбы? Жок. Жүр, тиги жазылган үндү полицияга алып барабыз. Ооба. Сенин оюң кандай? Корулуудан ишиби бул? Албетте ушунча тополоңго корулууда киришкенде караганда Рыза жазган тиги катта сөзсүз бир маанилүү нерсе бар болчу. Жүр. Тиги Сюхандын каттан кабары барбы? Жок. Айткан жокмун. Айтпай эле кой. Капа болот укса, макулбу? Макул, жүр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен сүйлөшөлү дегенбиз. Саламатсызбы? Бизде Рыфат аганын телефонума жөнөткөн үн маалымдамасы бар эле. Тартип бузгандарды кармоо үчүн бул зарыл болсо керек деген ойдомун. Муну угуп көрсөңүз. Ооба, чындыгында суракта пайдасы тиет. Түшүнбөдүм. Азыр угуп көрсөңүз. Жесур, тигини башка түрмөгө которуп жатышат. Мындан кабарың барбы? Мутлуу жолго түштү, мен артына баратам. Түрмөнүн унаасынан да отурат. Байкашымча кош топорат окшойт. Бош болгонуңда мага чал. Ким дейт? Мутлуу. Фамилиясын билбейм, бирок полиция. Мурдагы полиция кызматкери. Уксаңыз, бул далил тергөөчүгө жетиш керек. Демек, Рыфат Илбейдин ал жерде болушу кокустук эмес беле? Мындай да, ал жерде Рыфат ага Жесур, биз тергөөчүнүн өзү менен сүйлөшөлү. Бул окуянын тарыхы өтө узун, бир аз татаал. Жакшы болот. Артынан баратам деген сөзү сурактын жүрүшүн өзгөртөт. Биз кокустан ошол жерде болуп калган деп эмне көргөнүн угуу үчүн күтүп жатабыз. Жок, мунун себеби бар. Макул, мени менен жүргүлө. Бану, түрмөдөгү каттарды көзөмөлдөгөн кызматкерди табышыбыз керек. Атам сураштырса ким экенин айтпай коюшуптур. Анда аны иш өргүүсүнө чыкчы кызматкерлердин тизмесинен издеп көрөлү. Туура айтасың. Курьерди дал ошентип өргүүгө чыгарышкан экен, атиги болсо дагы деле ишке кайтпаптыр. Кече эле сурап билдим. Тиги түрмөдөгү кызматкерди табышыбыз керек, Бану. Макул, атам айтайын, жумуштан суранып кеткендерге чейин иликтеп көрсүн, сен камсанаба. Макул. Колубуздан келген жардамды жасайбыз. Кылмышкер менен байланышкан бардык кызматкерлерди суракка алам. Пландалган иш эмес экендигине эч шегим жок. Автокырсыктан пайдаланды да. Эң кыска мөөнөттө кармалат. Айтканыңыздай болот. Бул иштин айынан балеге калбасак эле болду, мүдүр мырза. 30 жыл отургандан кийин эмнеге которулат деп бизди суракка алышат. Мен качырдымбы? Мен кырсык жасадымбы? Кечиресиз. Бизге буйрук беришти. Керектүү процедураны аткарып бердик. Туура айтасыз. Бирок кармай алышпай калсачы? Анда эч нерсе болбойт. Өлүгүн босок да табыш керек аны. Бирок мүдүр мырза. Болду, сүйлөбө. Кана жөнө жумушуңа. Бүгүн дагы башка ката жасай көрбөгүлө. Мага чалба дедим сага. Мага чалба. Ушул күнгө чейин жасаган иштериңиз үчүн сизге өтө ыраазы экенимди айтып коюумду Таксим Бей суранды. Мындан кийин да өтө жакын дос бойдон калабыз. Муну эч унутпаңыз. Же болбосо бардык нерсени унутуңуз. Өз атымды да унутууну каалап турам азыр. Келесо. Өзүн да бизди да отко салды. Баарыбыз жарга такалдык. Баарыбыз. Буйруса кармалат. Күзөт кызматкерлерине кылган кылыгы да мойнуна иленди. Өмүр бою чыга турган түрмөдөн чыга албайт эми. Тозоктун түбүндө тасын жазасын алып лас. Аябай коркуп калыптыр, баарыбыз күйөбүз дейт. Эле соолук кылып өзү оозун ачпаса эмнеге күймөк элек? Рызанын эң биринчи келчү жери ушул жер, билесизби? Бизди издеп табат. Кана эрдик кылып көрсүнчү. Корулуудан чек арасын аттары менен колго түшөт. Таксим Бей, бул жер мурунку Корулуда эмес. Мехмет бул жерде болсо ишеничтүү болмок, бирок андай эмес да. Ата, мейман келди. Түкүрдүм сен мейманыңа. Жаңы тергөөчү ата. Тааныша турган күндө таптыр. Адалет айымдан көрсөтмө алат экен. Дарыкананын терезелерин сындырышпады беле, ошону сурайт го. Ошол болсо керек.
Эң чоң чарба ушул жер окшойт, ошондойбу? Билбейт экем, ошондой го. Бүт нерсенин аты Курулда экен. Менимче ошондой. Ооба, шаарчаны негизи кайнатам Таксин ата түптөгөн экен, ошого Курулда аталып калса керек. Эмне ичесиз, эмне берели сизге? Чоң рахмат. Чайыңызды башка күнү ичермин. Эмне анчалык шашып, урматтуу тергөөчү, чайыбызды ичиңиз. Саламатсызбы? Серхат Саваштүрк. Ага, атынан эле коркот окшойбуз. Мен Таксин Курулда, жубайым Адалет. Өтө кубанычтамын. Мен да. Балдар менен Таныштык таанышканбыз. ооба. Атаке, тергөөчүбүз өтө жаш экен, мен аябай таң калдым. Иш адамдын күзгүсү дейт. Мурдагы прокурор да келгенде жаш болчу. Мындай жерде адамдар бири-бирөдөй болуп, бири-бири менен өтө тыгыз мамиледе болушат. Бирок жетекчилик менен жакшы мамиледебиз. Биз шаардыктар муну жакшы билебиз. Эң сонун. Кана жогору өтүңүз. Рейхан антип карап турбай, чай ап кел. Урматтуу тергөөчү менен чай ичели. Өткүлөсүлөр да. Курулда сизге жактыбы? Өтө кооз, жапжашыл тынч жер өңдөнөт. Ооба, дал ошондой. Ошондой болчу. Канткенде да бул маселеге кайра кайрылабыз. Мындан алыс эмес жерде Жесур Алимдар уулунун чарбасы бар экенди уктум. Ооба. Бир канча ай мурун менден сатып алды. Карындашымдын жолдошу болот. Үйүмдү да алды, кызымды да алды. Алимдар уулу менен тил табыша алган эмессиз го, байкашымча. Дастан жазсам бүтпөйт, дастан. Экөө тең албай жатат телефондорун. Ары бери чуркап жүрсө керек, иши чачтан көп да. Мен да барышым керек болчу. Эрте кайтышыптыр го? Фиген айым üşüsө керек. Мехрима хайым? Саламатсыңбы? Кечирип койгула, кабар бербей эле келдим. Фүген айымга кыям таштап өтөйүн дегем. Фүген айым сейилдеп жүргөн, сиз кире бериңиз. Макул, 2 мүнөт отуруп кетейин анда. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Эмне жаңылык? Рыфат ага ооруканада жакшы болоюн деп калды. Кудайга шүгүр. Иш илгери Шириним. Кош келиңиз. О, кыямго, кем болбоңуз? Бул жолкусунда гүл кыям жок, бирок кийинки жолкуда алып келем. Ачуу калемпир менен Кулпунай болсо, олду ошолорду аябай жакшы көрөт. Баарыбыз жакшы көрөбүз. Колуңузга береке. Аш болсун. Жесур тергөөчүдөн чыккандан кийин чалдыбы? Жесур тергөөчүдөбү? Сиз кайдан билесиз? Жок, кокустан эле чалып калдым. Тергөөчүгө кирип баратам деген 1-2 секунд сүйлөшүп өчүрүп койду. Рыфат аганын кырсык болгонго чейинки маалымдамасын уктурушса керек да. Ал күнү авто кырсыкка чейин Жесурга маалымат калтырган экен. Тиги каттан кабар барбы? Кандай кат? Тиги ушу жерге келген катчы. Ширин? Оу, Мехрима хайым билип да мен билбей калган кандай кат? Жесур сенин көңүлүңдү оорутпайын деп айтпаса керек. Баягыда Таксинбей келген күнү курьер да келип Жесурга кат алып келген экен. Бирок кат Жесурга жетпей калыптыр. Себеби атамандан алып койгон. Мени кечир, Сухан. Кабарың жок экенин билбептирмин. Жесурдун айтканы дагы да туура болуп чыкты. Рахмат. Таттуу токочторду жубайым жасады. Ошондойбу? Колуңузга береке. Аш болсун. Бул жерге келгенибиздин себебин билсеңиз керек. Өткөн түндө болгон окуя боюнчабы? Терезелер сынбады беле, ошол үчүнбү? Ооба, ал дагы бар. Ага кезек келет. Бирок менин келгендин жөнү башка. Айым, байкеңиз Рыза Чырпыжынын түнү качып кеткенинен кабарыңыз барбы? Седа, Абайла, Седа кел жүгүр. күйгөн жокпу, жакшы элесиңби? Жакшы, эч нерсе болгон жок. Көрдүңүзбү? Анан атын уксак тынчыбыз кетет.
уккан эмес окшойсуз. Жок, уккан жокмун. Кандайчы болуптур? Башка түрмөгө которулуп жаткан экен. Авто кырсыкка кабылышыптыр. Сиздерге ансыз деле түшүндүрүп беришет. Сиздин оюңузча, ага жардам бере турган бирөө бар беле? Бул эмнени билмегиле? 30 жылдан бери түрмөдө отурат ал Шумпай. Бизден алыс. Тозокко жакын болсо экен уяты жок. Мен деле билбейм эмне үчүн кармалганын. Биз мындай нерсени эч сүйлөшпөйбүз. Жахиде биз аралашпай туралы. Түшүнөм. Бирок каттоо көрсөткөндөй 30 жылдан бери андан кабар алган бир гана сиз экенсиз, Адалет айым. Жок, эч жолуккан жокмун. Ооба, барганым ырас. Ага жолугуу үчүн эмес, жөн эле ошол жерде экенин билип эле кайтчумун. Болгон ошол. Эмнеге? Мен де билип жатам. Кызык экенсиң. Неге мындай кылдың? Жок, эч кандай мааниси жок. Анын ал жерде экенин билип, өзүмдү дагы да эркин, ишеничтүү сезчүмүн. Болгон ушул. Түшүндүм, жакшы. Анда сизге келиши мүмкүн эмес экен да. Бул жерге мага залакасын тийгизүү үчүн гана келиши мүмкүн. Келсинчи, анга түшкөн кекиликтей мурдунан илинет. Бул жердин полициясы, соту, прокурору бар. Кайрадан эски дептерлерди барактамай башталды. Ошол түн түп тамыры менен иликтенет, көрөсүң го. Айбай болгур, айтчы, бул иштин бизге деги тиешеси жокпу? Тиешеси жок. Агасы эмнеге камалыптыр? Кимди өлтүргөн экенин билесиңерби? Наркоман болчу ал Шумпай. Эмне кылып, эмне койгонун мен да унутуп калдым. 30 жыл өтүп кетиптир арадан ай. Анда Мутлу деген ким? Таң атпай Таксимбей Мутлу деп бир адамга кыйкырып аткан болчу. Жап оозуңду. Ар бир сөздү тыңшап жүргөнүңдү билсе Таксимбей, сени ошол замат иштен алат. Эч кимге эч нерсе айткан жокмун, жөн гана силерден сурап жатам. Сураба. Көз, кулак, тилиңе ээлик кылууну үйрөн. Көрсүң, дүлөйсүң, дудуксуң. Болгон эреже ушул. Макул, кечирип коюңуз. Алло. Ооба, макул. Сухан келиптир. Тиги киши өлтүргүч тез арада кармалып көчөлөр тазаланышы керек. Көрдүңүзбү? Бул маселе аялымды аябай капа кылып жатат. Сиз дароо арыз жазыңыз. Адалет айымды коргоого алышсын. Жок, андай нерсе кыла албайм. Анда Таксин Корлуда аялын коргой албаптыр деп аркаман күлүшпөйбү? Баркын баарынан кымбат турат деңизчи. Рас келбедиңби балам? Сухан, Алемдар уулу чарбасынын кожо экеси келди. качан келдиң? Эч жака кеткен жокмун, ушул жерде болчумун. Койчу. Кечирим сурайм, жолто болдум. Ата, сени менен сүйлөшүп алсак болобу? Оболу тергөөчүгө салам бербейсиңби? Тааныштырып коеюн. Бул айым Сухан Алемдар уулу. Тергөөчү Серхат бей. Кубанычтамын. Саламатсызбы? Сени менен Жесурга келген кат жөнүндө сүйлөшөйүн деп келдим. Эгер кааласаң, бул жерде деле сүйлөшө беребиз. Эмне болгон кат? Түшүнгөн жокмун. Уруксаатыңыз менен чыга берейин. Билдирүүңүздөрдү жумуштагыларга дароо жеткиришим керек. Таанышканыбызга өтө кубанычтамын. Мен дагы ансыз да тез көрүшүп турабыз. Качан кааласаңыз. Иш бөлүмүмдө иликтөө чүй документтер көп. Баарында эмнегедир сиздин атыңыз жазылуу. Жана да тиги доктор Недимге тийиштүү каралбай калган кээ бир маселелерде сизге кайрылат окшойм, Жахида айым. Тиги медайым Айша Йылдырым. Же Гулиева ким? Менин да айтчу кептерим бар бул жөнүндө. Албетте келиңиз. Сиздердин кош бойлуулук кеңешчиңер дештиби? Жок, андай эмес азыр. Макул. Ансыз да баарыңыздарды бирден көрсөтмө берүү үчүн чакырам. Анан албетте бул темаларга кайрылабыз. Анан ушул кат маселеси да мага тиешелүү окшойт. Жардам берүүгө аракет кылам. Андан чегим жок. Рахмат сизге. Тергөөчү мырза, бүгүн өтө оор күн болду биз үчүн. Муну ыңгайы келгенде сүйлөшсөк болобу? Макулбу? Туура айтасыз. Оболу тиги качкынды кармайлы.
Сиздин эч байланышыңыз жок экенин мен түшүндүм. Жаңылык болуп калса кабарлап коюңуз. албетте. Мен да чыгайын, тиги дарымды унутуп калыптырмын. Мен үстүндө болом. Адалет айым, эч жака кетпей туруңуз. Айта тургандарымдын сизге да тиешеси бар. Жөн кой, кете берсин, бара бер. Жесурга келген катта эмне деп жазылган эле ата? Күйөөң сени өзүнө окшотуп койгон тура. Жалган кеп. Лондондомун деген болчусуң, кеткен эмес турбайсыңбы? Оюнуңду токтот. Бая күнү курьерди токтотуп калуу үчүн Жесурдун үйүнө келген турбайсыңбы? Бирок менин сагынганыңды айткан болчусуң, эстедиңби? Туулган күнүңдү чогуу өткөрөлү деген белем. Ооба. Баса, бүгүн сен туулган күнүң эмес беле көпөлөгүм. Жакшы эле туулган экенсиң. Жетишет ата болду. Карасаң дагы эле шылдыңдап атасың. Бул иштин тамашалаша турган жери жок. Рыза түрмөдөн жазган катында эмне деп жазылган эле? Билбейм. Ук алтын 2 киши өлдү. Жаналгыч көчөдө жүрөт, дагы кимди сыздатып, кимди өлтүрүп кетет анык эмес. Бул жерде уюшкан кылмыштуулук бар. Кайра эле күйөөңдүн айтканына ишенип, мени күнөөлөгөнү келдиң, ошондойбу? Колунда оюнчук болуудан качан кутуласың? Мен бир гана сени түрмөгө түшүп калбаса экен деп аракет кылып жатам. Туура жолдо болсоң экен ата. Тиги кишинин катышына кымындай бир катышың болсо, барып полицияга жардам бер. Кечиресиз. Сухан айым, унааңыз менин машинемдин жолун тосуп калыптыр. Тергөөчү бей, сизге мен жардам берейин, жүрүңүз. Жакын арада жолукканга чейин. Жакшы калыңыздар. Сүйлөшкөнүңөрдү угуп калды. Тез арада атам өзү барып, тергөөчү бей менен сүйлөшүп келет. Мындан корко турган эмне бар эле? Ооба, ананчы. Күйөөңдүн жалгандарына ишенип жүрө бер. Уят болосуң. Аябай өкүнөсүң, бирок өтө кеч болуп калат. Уялганга да, өкүнгөнгө да кайылмын ата. Сен күнөөсүз болсоң болду. Тиги катта эмне деп жазылганын айткан жоксуң ата? Ал кандай кат? Айтып берчи мага. Жолубуздун акырына келген окшойбуз. Азырынча эмес. Дагы көрө жатарбыз. Кылмышкер Рыза жазган кат жөнүндө сөз болуп жатат. Ооба. Маалым болгондой, ал кат өтө маанилүү. Эмне деп жазылганын билели. Макул. Рахмат, урматтуум. Жасаган былыктарың бирден суурулуп чыга баштады. Эми айт, мындан кантип кутулабыз, я? Жиндүү болуп калайын дедим. Жахиде, сөзүңдө турасың дагы, мени эң кыска мөөнөттө чет өлкөгө кетиришиң керек. Мындан ары Америка болбосо деле Кипр боло берет. Кантип болсо да күйөөңдөн паспортумду алып бер. Сен эмнени эле айтып атасың деги? Тергөөчү сени суракка алат деп жатам. Кайда кетмегилең? Корхан паспортуңду берип коет тергөөчүгө. Айтып коеюн, үйдөн башыңды чыгараарың менен кармап кетишет. Анан кош бойлуу экениңди билип калышса, бүттү иш. Анда бир айласын таап маселени чеч, Жахиде. Чогуу көрөбүз эмне болсо дагы. Тиги Мутлуу деген неме мурдагы полиция экен. Сен уккан эмес белең? Уккан эмесмин, бирок таанышкам аны менен. Митат Топакшынын жаназасында.
Баарын атам уюштуруптур. Митат Топакчы да, тиги адам да, атамдын кишилери. Жесур туура айтат. Ой Сухан, сен дагы Жесурду актоо үчүн ар түрдүү себептерди ойлоп чыгарып атасың. Кандай себеп ойломок элем, Корхан? Эмнени көтөрсөк түйүнөн атам чыгат, ошондой эмеспи? Уксаң бир нерсе болгон. Илгери чоң күнөөлөр жасалган. Жакында ушул иштердин баарына мен дагы түкүрө баштайм го. Эмне болду? Йога мен машыгайын дегем, ушул отургуч керек болуп калды. Ой Жахиде, сага алкыш. Өлө албай жатып өлөң айтат болосуң да. Йога менен машыгуунун убагы азыр. Эмне кылайын, мен да жаман абалдамын. Бул үйдө баарынын кайгысы үйдүн тамтыракайын чыгармай болду. Ай болдучу, жасабайм эч нерсе. Кеттиби Сухан? Ашканага түштү. Кызык. Турмушка чыга электе бул үйгө анчалык көп келчү эмес эле. Атамдын ачуусуна тийип бүтмөй болду. Жахиде, сен аралашпа. Сен аралашпа. Кайда барасың? Сейиллеп келем ай. Эч унутушпайт го. Ой, кантип унутмак элек, жалгызым, туулган күнүң менен шириним. Чоң рахмат. Ден соолукта болуп көп жаша. Чоң рахмат силерге. Бар бололу. Көрдүңөрбү? Бөлөк жашасак да чогула алдык. Мындан да жакын бололу. Бул таарыныч капачылыктар бүтсүнчү эми. Омин. Буюрса. Кана баарыңар ишиңерге кайткыла. Таксимбей жогору жактан бир нерсе сурап калса эмне болот? Баары бул жакта отурат. Салихага? Рахмат кызым, кем болбо. Ай, чоң рахмат. Салихага. Сенден туулган күн белегин сурайт окшойм. Күчүм жетсе албетте. Мага ошол түндү айтып берчи. Жесурдун атасы өлгөн түндү. Эми сенден атамдын 40 түрдүү коолук, шумдук жоруктарын айтып бер деп суранбайм. Эч болбосо рызаны айтып бер. Жесурдун атасы өлгөн түнү алда бирөөнү өлтүргөн экен. Ал түнгө тиешелүү бир эле нерсени билем. Полицейлер Токойго кетчү жолдо Аделет айымды таап алышкан болчу. Аделет айым болсо ал кезде албетте азыркы Аделет айым эмес. 16 жашар кичинекей кыз болчу. Атама эмне тиешеси бар? Атаң ал түнү шаарчага түшкөн эле. Бир нерсе үчүн. Кийин анан ызычы болуп кетти. Кыйкыр өкүрүк. Кызды алып келишти. Атаңдын жанында болчумун. Тиги кыз жетимканадан экенин билгенде аны өз камкордугуна алды. Өз камкордугуна катып алган экен. Бирок ошол кезде чындап жакшылык кылды. Кудай көрүп турат го. Адалет айымды атаң окутту да, мектепти бүтүрдү, университетте да окутту. Андан кийинчерээк Таксимбейди жактырып калды окшойт. Ал да каршы болгон жок. Адалеттин байкеси атама душман беле.
Ал Багиңизаттын кулу. Ошонун айынан карындашын сатчу даражада болчу. Анын эмне ойлогонунун кандай мааниси бар? Атам ал кишинин катынан эмнеге анчалык коркуп атат анда? Кандай кат? Мейли. Атам мени желкемден кармап ыргытып жибергенге чейин мен кетип калайын. Чоң рахмат силерге. Таксим бей менен Адалет айым чыгып кетишти. Эмнеге айтып койгон жоксуң кызым? Таксим бей мени издеп жаткандыр. Өзү айдап жүрөт, шашылып кетишти го. Көрүшкөнчө. Менимче бул жерде жүргөнүмдү көрүп чыдай албай кетти окшойт. Макул, көрүшкөнчө. Капитан, тик учакты даярда. Жарым саатка жетпей барып калабыз. Чет өлкөгө чыгабыз. Каерге экени маанилүү эмес, өзүң карап көр. Угуп атам. Бүлент, тиги жаңы тергөөчү бүт ишти кайра башынан карап чыгат экен. Өрт окуясын, тиги Турандын ок атылган окуясын баарын башынан баштап дейт. Эмне дегиң бар сенин? Сенин мага ишиң түшпөсө, буларды мага эстетпейт болчусуң. Барып Корхандын сейфинен Гулиен паспортун алууңду суранам. Жок дегенде ушул маселеден кутулуп туралы. Жахиде, бул ишиңерге аралаша албайм. Бүлент, сен кекиртегиңе чейин ушул иштин ичиндесиң, түшүндүңбү? Барып ал тигин паспортун. Не кылышым керек? Урлук жасайынбы? Жаса. Өрт чыгарганга караганда анчалык күнөө эместир.